Запись. Notion'ga мы эмейлес. Иле өрелі азыр эле. Все, по-моему, на этом мы остановимся. Notion'ga иле өрелі. Причкор көрейін. Ушул жерге Азамат Мырзанын логотипин кошкочу участник болот. Жана коштоп атканда комментарийге жазыңыз. Эме Азамат собачка Токтокунов деп белгилегиле. Ушундай? Все, анан текшерүүгө киргизип койгула. Notion'га потом я либо Азамат жүктөп койсуңарбы немелерге. Все. Так. Давайте вот research, design, sprint деген жерде датаны кайсы күнгө коелу? 23-үнө коелу датаны. Жок, 22-сине дедик, нет, 23-үнө кылышыбыз керек. Четверг получается. Четверг, пятницу мы прогон репетиция кылабыз. 23:00 коелу ошол карточка датаны. Муну жылдырайынбы? Ошон карточка жок, карточканы бассаңар. И теперь ошону баспа, и теперь эме 23-үнө чейин жылдырып. Все, 23:00 койгула. Все. Команда работаем астына жылдырсаңар, неме кимеле? Азамат, вот чек-лист структура деп турго. Астында. Структура, ушул структуранын хотя бы 2 бетин түзүшүбүз керек да, башкы бет менен биз жөнүндөнүн макетин. Если успеем, то долбоор байланыштарды да кошуп коюш керек. Нет, мы еще это не доработали или доработали башкы бетти. Башкы бет жана 4 вариант аз демен биринчи структураны түзүп алганда эметебиз го дейм. Все, ошо до 23-го нужно вот эту структуру проработать. Командада участниктердин баарын киргизип койдум, тияка объединять этип. Все, логотип определились, логотиптин карточкасын киргиле. Так, логотипти текшерүүгө киргиздик, все хорошо. Ага эгер нормальный десе, анда биз аны данга киргизип салабыз. Теперь по следующей карточке пойдемте. Research'ти жөнөттүк. Бул боюнча протокол жазыш керек. Иш жүзүндө они пока пишут. Протокол жазыш керек дегенди айтсаңар. Азамат. Чек-листке бүгүнкү числону кошуп койгулачы 19:09 деп. У нас сколько встреч было? Жок, күнү деп жазыла бияка. Бүгүн по счету биринчи, экинчи спринтти кошкондо 4-5-6 встреча болду. Получается, 14-түндө биринчи протокол болду, 14-түндө, 15-inde, анан 16-сында протоколдор болду, 18-де бар. 18 анан бүгүнкү 19. Так, Азамат күнү деп жазыла, биринчисин теперь 14:09. Экинчи спринт 12-синде бүт, биринчи спринт 12-синде бүттү да. 09:21. Времясы мен кошом. Нет, карточка кылып салбадыңарбы аны? Ладно, мейли. 14:09:21 деп койгула. Потом у нас сейчас мен азыр точно айтып берем кайсынысы. Канча дедиңиз? Саат 20. Жок, саатты койбой турла, подождите. Мен азыр протоколду карап берейин. Кайсыныкы керек болот? 14пи? Спринт протоколго киргенде ошондо получается экинчи спринттики 14-ü, 15-и, 16-сы, 18-и болуптур. Бүгүнкү мен 19. Бүгүнкү 19-у, ошо 5 числону жазгыла отдельно. Анан 14-тө, 15, 16, 18-ге галочканы коюп койгула да, 19-дукун пока эчтеке койбой турла. Саатын жазбай эле өткөмүн да? Жок, саатын жазбайсыңар. Мындай эле болуп. Протоколдун ичинде саат жазылган да бизде.
И саты протоколдун ичинде бар экен. Так, 16-сы и 18-и бар экен. Так, теперь 19-ун жазгыла. И кроме 19-го бүттүгүнө галочка коюп койгула. Всё. И я тут, получается, еще прикрепление киргизип койдум комментарийге. Все. И берден мы sprint 2 деген метка койгула. Все, sprint 2 и датаны до 26-го деп коюп коесуңарбы? Sprint 2 26-сында бүтөбү? И уже датасын 13-үнөн баштап 26-сына чейин коюп койгула. Канча 21би? Все. Ага, все, правильно, все. Теперь мо эме кылгыла, research'ту иш жүзүнө киргизип койгула. Брифинг с Азаматом Токтокуновым дегенди карточканы. Ушуну ачсаңар брифингде. Срокту 22 сентябрга чейин койдук, астында мынакей Notion'дун немесин киргизип койдум, ссылкасын. Эгер агайда у агая не будет возможности, попросите его, чтобы он прошел по ссылке и ответил на вопросы. Но до этого вы должны все вопросы загрузить в этот вопросник МГ Notion'га. Хорошо? Нураида мне, Найна Гулиджи, это ваша задача на следующий этот. И ошондой описание кылып койгула. Буну hotfix деп койгула еще. Hotfix деген метка коюп койгула. Hotfix деген это очень мындай срочное дело деген сөз да. Азамат мырза, ушул жакта дагы эмен бош токтоткон. Азыр. Помощью кантип жазылат? Меккизин. Могу жерге кошуп коембу? И Токтокунов. Анан чек-лист кошуп койгула. Чек-лист. Сохранить хорошо. Сохранить чек-лист. Чек-листтен эме процесс деп койгула. Процесс брифинга. Кыргызча жазсаңар жакшы болот эле. Брифингдин процесси. Брифинг деп эле койгулайбы? Хорошо, все, брифинг. Добавить. Дейли митингде Азамат агайдан суроо эме убакытты эме определить время брифинга с Азамат агайым на дейли митинге. Ошонун кыргызчасын жазасыңар да. Тактоо, Азамат агайын жолугушууну тактоо. Тин убактысын тактоо, брифингди тактоо деле болчу. Тактоо деп эле койгула. И второй болсо, эгер убактысы жок болсо, анда Notion'га вопросникке жооп берүүнү эме Ошол бүткүчөктү окуй турайын. суроолорго жооп берүү. И эмди меткиге киргиле, Азамат. Вот тут крестик просто метки красныйга, жок красныйга, ну пустой красный деп турбу. Ошону выделять этип, ошо карандашты басып койгула. Hotfix деп койгула.
Вместе пишется Hotwix, А. по-моему. Ага, сохранить. И теперь ушину ML выделять это. Все. Это значит, у нас срочно нужно сделать. Да, все. И буну мы потом иш жүзүнө перетащите. Оно иш жүзүндө экен. Все в порядке. Все, да? Теперь чыгышки акциясын 26-на чейин ждем пока, ничего не делаем. Бош катышуучуларды мы это делаем после чыгышки акциясынан кийин. Это не трогаем. Вверх. Ношинга бул меники. Сайкыл эже тиги жактан Кыргыз Bridge Globalга адамдар кетти. Бул жакта даңга кетип калып турган. Жок, эме буну деген айтсаңар, Азамат. Агай могу жерге комментарий жазып коюп туруп ылдый жылдырсаңар. Мынакей Асылгүл Водчикова менеджер скрам болду дейт. Немесин өчүрүп салыптыр, дагы бир эме комментарий бар болчу, команда түзүлдү деген. Табылып туруп. Эми мына могу жерге өзү жазыптыр, мен эми ал экөөбүз өзүбүз команда топтом алабыз дейт. Ушуну Азамат агай өзү Sprint 2 данга киргизип койгон да. Поэтому ага тийишпейбиз. Салам достор, иштеп отурасызбы? Салам. Кандайсыз, Азамат агай? Азамат агай кандайсыз? Кош келдиңиз. Как раз келечек дизайндан Нурайда жазды окшойт. Ресерч жүргүзүп жатканбыз, 69 сайттын баарын ичинен 50 конкуренттерди дейт, 69 сайттын ичинен 54/5, 11 Кыргызстан анализдеп оценка берип чыктык. Эми кийинки кадам сизден бриф аркылуу кээ бир суроолорго жооп алалы дегенбиз. Агай, ушу момент менен пайдаланып, сиздин убактыңыз болсо бизге брифингке келип бере аласызбы? Кыскача интервью алайлык дегенбиз. Хорошо. Кайсы күнүңүз бош, ошону бизге айтып койсоңуз. Негизи эртең ошол командалар менен иштешейин деп аткам. Не брифинг эле. Сайт боюнчабы? Нурайда Айнагүл эже айтып берет ал жөнүндө азыр. Айнагүл эже, вы здесь? Нурайда, айтсаң. Агай, саламатсызбы? Ошо мен жазганмын. Бул биздин изилдөө жүргүзүүдө, анализде биз ошо дизайн мышления, дизайн ошол боюнча окугандарыбыз боюнча ошол 3 этапты басып өтүшүбүз керек экен да. Конкуренттерди изилдөө биз уже изилдеп бүттүк. Эми ошол бриф с клиентом дейт, же болбосо ошо сизден уточнять эте турган мындай суроолорубуз бар да. Веб-сайттын именно кандай сиз көрөсүз, сиз кандай көрүшүңүз каалайсыз ошол боюнча. Анан үчүнчү бул дагы бир сунуш киргизген дегенбиз, ошо целевой аудиторияны дагы изилдешибиз керек болот экен. Хорошо, анда кааласаңар эртең 9-да бош болосузбу же 9-да силер? Кодинг боюнча сабактар болчу. Андан кийин кандай болот? Эртең бир убакытта неме жазышып алалы, аякта көп деле убакыт кетпейт да брифингке. Ооба, көп деле убакыт кетпейт. Мен өзүбүз билген суроолорго бербейм да. Мен сизден ошо биз азыр кичине бизге керек болгон суроолорду гана сурайбыз. Хорошо. Анда эртең байланышабы? Эртең менин күнүм көбүрөөк бош болот. Бир убакта чалыша коюп. Мен сизге жаздым го. Жок, анан өзүңүз убактыңызды бөлүшүп айтсаңыз, биз дагы ошого даярданалы. Хорошо. Анда мен сизге жазып коем, Эртең жазып коем, кайсы убактарда бош болом деп. Рахмат. Эртең жазбасам дагы мына жазып эсептеңиз. Агай, тиги Келечек Digital каналына эле жаза бериңиз немени, чтобы мы всем, у кого будет возможность, кирип калып. Хорошо. Эртең как раз суроолор топтоп дайынданып туралы, анда убактыңызды айтсаңыз ошого чогула калабыз.
Менимче кодингден кийин же ушундай болуп калат. Айтор бизге кечки 9-да кодинг бар, ошону эле эске алып койсоңуз, калган убакытты белгилей берсеңиз болот. 10:30 бүтөт агай. Ошо кодингден кийин, Хорошо. Силер ушундай дизайн thinking менен кетип бартасызарбы? ошого окшоштуруп бир аз. Эмдиги жумада эмне кыласыңар? Эмне планыңар эмдиги жумада? Эмдиги жумада биз ошо целевой структурасын уже түзүп баштадык. Башкы беттин түстөрүн ошолорду тандап баштадык да. Так, силерге Notion'га сайт жасага керекпи силерге? Notion'ун сайт жасамай? Кандай деп ойлойсуз? Ага жасасак болот, экөөнү тең. Notion'дан дагы эме с нуля деле баштасак болот. Если силерде ресурс болсо, анда бир-эки кишиге Notion ачып, Notion жазагыла. То есть өзүнчө имейл менен Notion ачып алып ошоктон жасайт экенбиз да. Жок, могу немен эле. Ашар сыяктуу кылып багай. Ашар сыяктуу кылып, эле күздеми сыяктуу кылып. Ошо Келечек дижиталдын ичинде эле, азыр мен ачып коем. Kelechek.digital деп ачып койдум азыр страница. Ошол страница kelechek.digital деген доменге бекилет да. Хорошо. Ошол жака уже сайттын макетин немелерди күтүп отурбай эле ошол жакты колдонсоңор болот. Анан если биз кийин Kelechek Digital деп сайт ачып калсак, анда ал Notion'ду процесстерге колдонсок болот да. Мисалы сайттан бирнекени киргизиш көп болуп атса, Notion'дан батырактан киргизип койгонгочу. Бирок бул жуманын тапшырмасы башкы бет болчу, ошо башкы бетте Figma'дан макетин жасап эметип эле, анан акырындап Notion'га киргизип öğreткенбиз да. То есть Notion'ун ичинде түзүп öğreткенбиз да. Жок, андай эмес. Навайтсыздар, Мироңор барбы силерде? Миро бар. Биздин башкы бетке кирсеңиз, астында ссылкалар бар. Бирок Миро ушуну, кстати, көп киши байлангандан эмеси лимит түгөнүп калган экен да. Азыр мен бияктан тартып алып кетип турбайм да. Так, менде макта күздө менен мирасы бар болчу. Мына спринт боюнча биринчи спринтте регистрация кылып команда чогулттук да. Экинчи спринтте design thinking болчу. Мен да уже бияка жаза албай калдым да. Жаза албай калдым экенсиз. Ушундай айтып коеюн. Ладно. Башка карайын. Карайын. Отырганда Xmind ачып коеюнчу. Күздеми sprint 1 команда. Нан неме болчу? Эмпатия. Силер проекттер жөнүндө түшүндүңөр, кантип иштейт, кантип эмне проект жасап атасыздар, ошол жөнүндө биринчи спринттен команда менен эмпатия кылдыңар. Эми спринт 2-де силер research кылмаксыңар. Анан ошол researchtын натыйжасында сайттын структурасын жасамаксыңар. Анан башкы бетте макет, башкы бетте блог. Эми
Sprint 3'te или даже Sprint 2'de. Birinci cuma bol şimdi. Week 1. Week 1. Week 2'de ошол бир сайттын research менен немесине менин оюмча WordPress'тен жазамакпыз да ужечи сайтты. Даяр айтпадым бирок даяр WordPress шаблон сатып алабыз депчи. Бирок ошол убакта ол жөө неме менен кирип калды, Notion менен силер ол жөөдө Notion'ду неме деп турбайбы. Силерде келечекте да Notion колдонуп Sprint болуп атабы азыр, Ооба. Ошону продавить этет, ошондуктан команданын ичинен сразу бирөө Notion жасаш керек, сайтты Notion'дан. Сайт. Ошондо бул сайтта домен болот. Сайттын ичинде как раз мол структура ушул сайтта болот. Ошондо бизде мисалы Күздеминин сайты мындай болот да. Неме менен домен менен. И уже бул сайтты биз Күздемиге колдонуп атабыз азырчы. То есть биз азыр жакшы колдоно алган жокпуз бул жолугушуда. Бирок скорее всего ошону колдонуш керек болчу да. Анткени биз деген азыр Instagram менен да иштеп атабыз. Биз деген вообще башка социалдык сеттер менен да чогуу иштеш керек. Ошондуктан биякта неме жаңылыктар неме чыгып турат да. Анан по идее биз IT марафон болгондуктан башкалар да көрүп турса жакшы болмок да. Ошондо биз реалити шоу кылып кетсек болмок да. Болчу да экен да. Мисалы монун баарын чыгара элек деле сразу монун баарын иштеп атканда эле сразу уже могул жака чыгарсак болчу да экен да деп ойлоп койдум. Анткени Жерененикин карасаңар, Жерене уже иштеп атпайбы? Через Instagram бы? Через Instagram. Жерене. Ошол жерде ссылкасында сайты турган болчу Азамат агай. Ошону айтып атам да. Анткени Instagram'da Жерене муну алып салыптыр. Могул жерде алардын сайты турган сразучу. И алардын сайты, алардын уже могул сайтка коюп коюптур да. Бул сайт ачык да. Ачык. Ушул сайтка ссылка кеткен да. Могу бизде допустим азыр могу Жерененин сайты бар экен, ошо бүт проекттер ушу Notion'да сайттарын жазап бүткөн соң анан Күздемиге общий кылып киргизсек болобу? Кийин где-то в течение недели, я так думаю. Ошону ойлоп атам да. Если биз азыр неме менен кетип баратсак, Sprint менен кетип баратсак, силер азыр Figma менен дизайн тартып, аны верстка кылгычакты еще 2-3-4 спринт кетип калат да. Ошондуктан экинчи неделяга бир команда неме менен кетип баратат. Design thinking. Бияктан, например, Figma тартып, Figma мисалы сайттын дизайны, анан версткасы, сайттын дизайны болгондо Figma болуп калат. Анан биякта код, HTML код. Опять же, буну бир неделянын ичинде нереально жасашчы. Ошондуктан ойлоп атам да, если биз азыр могул жактан Күздеминин могул таблицасын алып туруп, могул названияларды алып туруп, могул Күздемиге сайтына могул жака таблицаны басып туруп, Gallery view же dashboard койсо болот. Же page'тер менен эле.
Page жок, таблицанын бияк ичинде элечи, мисалы биздин долбоорлор ооба. деп Аны лист кылса да жакшы да, потому что анын аты болот, оң жакта мисалы кандайдыр бир свойствосын чыгарып койсоңор болот. Ошол эми силер получается ар бир команда өзүнө ушундай страница создавать этет. И ошол страницаны можно, например, ушинтип кооздоп, мисалы неме кылып, же бияка, например, неме жазып, там 300 адам, 30 долбоор. Ага, еще один вариант, ар бир долбоордун өзүнүн логотиби бар да биздечи. Ошол логотиптерди эле жүктөп эле ошол жерге ссылкасын прикреплять этсек болот. Ооба, ошондо получается күздеми бүт бияка логотип бүт немени чыгарат, мисалы могу эле чыгарат. Даже ушуну, то есть надо NDA'лерди сактап, кээ бирлер мисалы жерененикин дагы карап туруп, скорее всего баарын чыгарбай эле койсо болчу эле да. Бирок булар уже чыгарып атат. Мисалы бүт YouTube бүт ачык булардыкычы. И алар, мисалы алар даже sprint review, жерене команда Zoom, немеси sprint review'дагы биздин сөздөр бүт уже неме пабликте да, любой киши көрүп атат да. Анан скорее всего, если биз ушундай жол менен кетсек, анда кээ бир жерден политкорректныйраак болуш керек да, там. Чтобы интернетке чыгып кеткенде, потом артында немелер болушу мүмкүн да. Последствиялар болушу мүмкүн. Ошондуктан сүйлөшүп туруп, давайте эки Notion болот. Скорее всего, биринчи мындай org күздеми и мындай күздеми production сайтта. И ушул жака уже командалар менен сүйлөшүп, эмнелер чыгарса болот, эмнелер чыгарса болот. Ошондо муякта 30 Notion'дун ичинде дагы 30 неме болот. Страница, бирөөсү для внутренней документация, процесстер, бирөөсү болсо production сайтта. Ошол production сайтты биз экинчи спринтте жасап баштап койсок болот да. Жасап койгон оңой эле, бирөө чогулуп туруп эле эмне даяр болсо, ошолорду алып туруп эле чыгарып коет бир бетке, и все да. И потом ошол нерсе уже доменде даяр болот. Бияктан уже универсал мен бияктан жазып атсам, Notion'дан өзгөртүп атсам, бияктан да параллельно өзгөрөт да. Мисалы бүгүн сразу Zoom деле койдук, сразу өзгөрдү да. Немени күтпөй эле койсо болот да, там сактап, деплой кылып тиги булар. Ошол. Так что силер, если верстка дизайн кылам десеңер, кыла бергиле. Бирок параллельно монтип экиге бөлүнгүлө да. Бирөөсү Notion жасайт, бирөөсү дизайн жасайт, даже муяктан 3 болот. 3 процесс кетет да. Кээ бир проекттерде, мисалы фриланста или, то есть баарында эмес, кээ бир проекттерде все-таки биз WordPress колдонуп, с нуля жасап чыгабыз, анткени Notion колдонуп, анан сайт жасайбыз десек да бир аз туура эмес. Мисалы Notion'ду кийин башка команда салып, типа чисто Notion менен жасаган сервис кылып кетсе болот да. Бирок Notion болгондо эле жакшы, даже биз сайт чыккан күндө деле Notion менен какой-то внутренний процесстерди жасай коюп кошуп кетсек болот да. Или там нетворкинг болуп атканда, потому что сайт жасаганда сайтка көп адамды киргизип, алардын үчүн оор, сайтты мисалы определенный адамдар жасайт. Калгандар болсо Notion менен жасап кете беришет да, контентке тийишүүлөрчү. Мисалы контентке комментарий калтыргыла или бирдеке кыла десе. Ошентип 3 процесс кетет да. Опять же, проекттерге жараша. Окей, андай эме. Ушундай идея менен сунуш менен келейин деп аткам понедельник. Бирок раз бүгүн отуруп турсуңар. Эми ага бизде деген уже бир команда түзүлгөн, дизайн thinking боюнча кетип атат да барчы. Notion боюнча мы сейчас обсудим, и уже Notion'ду мы можем, в принципе, за один день сделать, да, келечек диджиталдын немеси, Notion'дагы сайтынчы. Там стянуть и переделать можно, ну, максимум за 2 дня сделаем. Азыр биз анда отуруп команда менен бөлүштүрүп, Notion'га уже дизайн thinking'дин командасы бар, ошолор дизайн thinking менен кете берсин, а биз уже экинчи команданы түзөбүз. Азыр ошо экинчи команда мы будем полностью работать по Notion тогда. Именно по келечек digital. Хорошо. Хорошо. Анан бизде азыр дагы башка проблема пайда болду.
Бизде көп адам иштеген жок. И ошолорго чыгып коммуникация түзүп, кандай иштейсиңерби, иштебейсиңерби, силерге эмне жетпей атат, задание жетпей атабы деп ошолорду дагы бир неме кылыш керек. Ошол вопрос, ошол как раз келечек диджиталдын ичиндегилер, келечек диджиталдын ичинде көп адамдар бош да, по идее отурушат күтүп задание, ошолорду чечип алыш керек болуп атат. Кантип чечебиз? Бул маселе боюнча биз жаңы эле сүйлөшкөнбүз команда менен. Мы даем срок до 22 сентября, 3 күн срок беребиз. Алар должны заполнить свои карточки, анан ошондон кийин мы уже эмелерге по проектам хотим их распределить, да. Бирөөсү фронтенд жагын, там дизайн боюнча да команда түзүлгөн, ошол командаларды ошо 29 проекттин ичине бөлүштүрүп беребиз да, ошондой болуп. Чтобы они уже непосредственно помогали другим проектам в создании там веб-сайтов. Уже начинали работу деп. Ошондой эме кылдык да, чечимге келип азырчы. Хорошо. Буюрса спринттин экинчи спринттин аягына чейин уже полностью бизде мисалы 50 киши активный болуп атпайбы, ошону мы уже планируем, что до конца спринта, второго спринта мы уже по всем проектам их распределим, да? Хорошо, ошончу. Анда эртең да дейлиден келгендерге айтып, эртең мен да көп онлайн болом. Баарына анда ушундай задание берели. Бүт элек жумушуңарды бүтүрүп, структураларды бүтүрүп, ресерчтерди бүтүрүп, анан бир команда Notion'u жасап старт кылгыла деп. И 3-чү спринттен баштап, анда WordPress'ти баштап, сайтты жасап баштайлы, и акырындыктан ошолорду илип баштайлы, биринчи MVP-ларынча. Неме дизайн синкингтер болсо, дальше дизайнды дорабатывать этип, верстка кылып башташат да. Хорошо. Эми Азамат, Молдогазы завтра чыга аласыңар да дейлиде айтып, Эржан да тоже хотел. Да, Эржан, Молдогазы. Эржан, Молдогазы и Азамат, если у вас будет время, эртең дейлиден ошол моменттерди эскерип кетесиңерби, Ооба. Хорошо, ана азыр болсо Notion боюнча, дизайн синкингдин карточкасында катышкан адамдар дан тышкары мага азыр карточка түздүм, Азамат Трелланы бөлүшсөңөр скрин экран кылып. Бизде меньше минута калды, азыр өчүп калат, ошон үчүн азыр кайра ачкандан кийин эле баштайт окшойбуз. Мейли анда. Вижу. Мага да сурооңор болобу? Күйгүзөйүнбү мен Zoom? Без этого. Без лимит. Эмкиси менен бүтөбүз го дейм агайып, ошо Следующий. Рахмат. Вот эме спринт 2